Элдер эптеп азыр жашап атса каяктагы электричествону көбөйтүш керек. Мен каршы мунага. Эмне себептен кымбат атат билбейм, бирок деген бул элге кыйын эле болуп калат да. Электр энергиясы эмес, башкага каражаты жок эл азыр кыйналып турган учуру. Анан таможенный союзга кирем деп атса, кирген атса, анан продуктунун баары кымбаттап атса, еще тиги электр энергиясын кымбатса, эл кыйналып эле калышат. Эми кээде дыйкандарга кыйын эле болот да төлөгөн кымбаттаганда. Ошондой кылыш керек болуп атса макул элем го. Электр энергиясы кымбатташына каршымын, анткени деген элдин баары деген аны кымбаттаганда мындай эч немеси свети жок отуруп калышы мүмкүн да. Макул эмес. Туура эмес бул. Түрөк фаскаларды 120 сомго кымбаттатабыз деп атканы төлөп атабыз дейбиз. Счетчик боюнча төлөнүп атат. Шишовдун схемасын жайлашпай андай эме болуп турган болсо. Свет кымбаттаса, эптеп жашап аткан эл кайра эле кыйналат, кайра эле көтөрүлүш чыгат, баягы ызы чуу болот. Андан көрө тынч эле чоңдор ойлонуп ошону элди тынчтандырып, жакшы жеңил жашоого шарт түзүп бериш керек. Муну жана бекер пайдаланган, муну ак үйдө, көк үйдө, кара үйдө иштегендерге бардыгы бир, аларга свети бекер пайдаланат. Карапайым эл чөнтөгүдөн эмне үчүн 2 жылдан бери пенсияны жакшы көтөрбөйт. Былтыр 400 сом, быйыл алып оолун ачпайт. Элдер жалаң пенсияны тебүүдөн айылда жашап жатат. Мына ошондуктан мен караманча каршымын. Буга чейин эле элдин төлөө жөндөмдүүлүгү жетишсиз болчу да. 70 тыйындан араң төлөп атса, анан 2 сомдон, 1,5 сомдон кайдан төлөсүн? Өзүбүз электр энергиясын өндүргөн республика болсо, бааны жогорулатканы бул ошо чиновниктердин өздөрүнүн кызыкчылыгын эле ойлогону деп түшүнөм да. Түшүнүксүз да болуп атпайбы? Бир туруп айтат, жана түрөк баскаларды өчүрүп коюш керек дейт. Бир туруп айтат, кайра түрөк баскасы барларды 1 сом 20 тыйын кылыш керек дейт. Кайсынысына ишенерибизди билбей калдым да, ачык түшүндүрбөйбү? Же түрөк баскаларды кесип салабыз, же түрөк баскаларды 1 сом 20 тыйын кылабыз деп түшүндүрбөйбү дейм да. Түшүнүксүз билбейм. Азыр деле нормальный болуп атса керек. Мисалы үчүн жакшы иштегендер үчүн, жакшы майна тапкандар үчүн жакшы болсо керек. Анан пенсионерлер үчүн өтө эле кыйыныраак го. Конечно, каршымын да, как все эмедей болуп эле, элдердей болуп эле. Кыргызстан сууга бай, өзүнөн энергия чыгасы биз үчүн кыйын да бул. Каршымын чынында. Эмне себептен каршысыз? Мүмкүн анда бир себеп болуп жаткан чыгар. Эми бир жагынан азыр электр энергиясы Тажикстандан сатып алынгандыктан бир жагынан кымбатташы туура эле. Экинчи жагынан өзүбүздө сууну колдоно албаганыбыздын себебинен мен каршымын го. Дыйкандын түшүмү болуп калат. Бир жыл быйыл кургакчыл болуп түшүм болбой атат дыйкандарда. Анан кантип электр энергияны төлөп берет? Биздин башка мамлекеттен сатып алса түшүнсөк болот эле. Кымбат мамиле башка жактан алып келип атыр. Анан быйыл кышында мына газы да жок, башка мамлекеттер бербей атса. Анан эми электр энергияны да биз көбүрөөк пайдаланганга туура келет да. Анан баары кымбаттап кетсе, биз билбейм кантип жашоо болот.